Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Араздашуубуз биринчи күнү эле башталган. Мадумаров президент Жапаров менен мамилеси тууралуу айтты. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров президент Садыр Жапаров менен пикири такыр дал келбей турганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 31 майда маалымат жыйында билдирди. Биздин араздашуубуз биринчи күндөн эле башталган. Исхак Масалиев экөөбүз отурсак, экөө кирип келди дагы. Биз ушундай жол менен барабыз дегенде, мен ал конституцияга каршы келет, мыйзамсыз деп айткам. Ошондон баштап эле биздин пикирибиз такыр дал келбейт. Биринчи башталганда кыйшайып кеткен. Ошол бойдон кетип баратат, деди Мадумаров. Ошондой эле ал октябрь окуяларынан кийин жогорку кеңештин ыйгарым укуктары 1 жылга узартылуусу дагы мыйзамсыз болгондугун кошумчалады. Булак супер кежи. 40 000 сомго дагы курбайт элем. Садыр Жапаров тамчыга салынган аялдаманы кескин сынга алды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда тамчы айылына 844 000 сомго курулган аялдаманы кескин сынга алды. Президент өз сөзүндө мындай аялдаманы 844 000 эмес 40 000 сомго дагы курбай турганын айтты. Мындан 1,5 ай мурун Тамчынын аэропортунан чыгып эле бери карай кайрылдым. Кайрылсам эле жолдун жээгинде кечиресиздер, катуу айтсам. Ажаткана турат да, эми ажаткана сыяктуу аялдама. Анан дароо эле чалып эле, ай ушуну ким курду? Бир жума мурун эле жок эле. Анан кайсы акчага курду десем, башкы прокуратура 3 күндөн кийин берди. 840 000 сом коротуптур. Айыл өкмөт кумтөрдөн түшкөн акчага куруптур. 840 000 сом. Ошону мен 40 000 сомго дагы курбайт элем. 20 000ге куруп коет элем да. Анан камалды. Мына бүгүн 2 эселеп төгүп жатат, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, 20 майда башкы прокуратура Ысык көл районунун өнүктүрүү фондунун директору менен Тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы кармалгандыгын билдирген. Анда Тамчы эл аралык аэропортунун маңдайындагы 2 аялдама пунктунун курулушунун мыйзамдуулугу текшерилип, талаптагыдай салынбаганына карабастан 844 100 сом фонддон которулгандыгы аныкталып, кылмыш иши козголгон. Булак супер кежи. Москвада дагы 150дөн ашык тажик мигранты кармалды. 30 май күнү таң эрте Москванын Митина метросунун жанынан 150дөн ашуун тажик мигранты кармалды. Мигранттар Азоти радиосуна жөнөткөн видеодо аларды түн ортосунда угутушуп, 4 автобус менен Митинск районунун ички иштер бөлүмүнө жеткиришкенин айтышкан. Азыр полиция бөлүмүнүн короосунда турабыз. Мындан ары эмне болорун билбейбиз. Кармоонун себеби айтылган жок, деди мигранттардын бири. Кармалган мигранттар Метино метро станциясынын жанында курулушта иштешкен. Орус тарап бул окуяга комментарий берген жок. Тажикстандын Москвадагы элчилиги кырдаал көзөмөлдөө экенин кабарлады. Акыркы жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар көбөйдү. Айрым мигранттар бул тажик мигранттарына каршы пландалган кампаниянын бир бөлүгү экенин айтышууда. Бир жума мурун ушундай эле окуя Москва облусунун Котельники шаарында болгон. Жергиликтүү тургундар видео кайрылуу жасап, анда шаар тажик анклавына айланып баратканына, мигранттар балдар стадионуна отурукташып, коомдук тартипти бузганына нааразычылыгын билдиришкен. Андан соң полиция рейд жүргүзүп, 100дөн ашык мигрант кармалып, мечит жабылган. 29 майда Москванын Можайск районундагы мектептин стадионунда ондогон тажик мигранттары кармалган. Аларга өлкөдө жүрүү эрежесин бузган, майда бей баштык жана милиция кызматкерлеринин буйругуна баш ийбеген деген айыптар тагылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өткөн жумада Орусиянын Душанбедеги элчиси Семен Григорьевди чакырып, тажик мигранттарынын жапырт камалышын талкуулаган. Тажик тарап Москвага кайрылып, окуяларды териштирүүгө чакырган. Булак Назар Ньюс кечи.
Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан менен абадан коргоонун бирдиктүү региондук системасын түзүү боюнча келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Макулдашууга Москвада 2022 жылдын 16 августунда аймакта абадан коргонуучу жакшыртуу максатында кол коюлган. Келишим учурунда Кыргызстан Орусияга 5 гектар жер тилкесин өткөрүп берет. Мыйзамды мамлекеттик дума 23 майда кабыл алса, Федерация кеңеши 24 майда жактырган. КМШнын бирдиктүү абадан коргонуу системасы 1995 жылы түзүлгөн. 2022 жылга чейин Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан активдүү катышуучулар бойдон калууда. КМШнын абадан коргонуу боюнча келишиминин мөөнөтү чектелбейт. Булак Назар Ньюс KG. Кытай АКШ менен Тайвандын ортосундагы расмий байланыштарга катуу каршы. Кытай АКШ менен Тайвандын ортосундагы расмий башталыштын ар кандай формасына чечкиндүү түрдө каршы экенин бүгүн 31 майда Пекинде өткөн пресс-конференцияда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин Тайвань иштери боюнча өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Чу Феньян билдирди. Мындай маалыматты Назар Ньюс маалымат агенттигине CCTV агенттиги билдирди. Бул тууралуу Жу Феньян журналисттин Тайвандын мыйзам чыгаруу органынын башчысы, Тайвандын демократия үчүн фондунун башкармалыгынын төрагасы Ю Секундун АКШга сапары тууралуу суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ал тургай Тайванды коргоо Европа менен АКШнын коргонуусу болуп саналат. Биз Кошмо Штаттар менен Тайвань чөлкөмүнүн ортосундагы расмий байланыштарга, ошондой эле демократиялык прогрессивдүү партиянын бийликтери менен тышкы күчтөрдүн ортосунда кандай гана формада болбосун тил табышууга чечкиндүү түрдө каршыбыз деп баса белгиледи Чу Феньян. Булак Назар Ньюс KG.